Анықтама жөнүндө эч сөз болбоптур. Мыйзамдын автору катары, демилгечи катары анықтамасын бизге айтып түшүндүрүп коюңузчу, биз билип алалы. Күчтүү таасир этүүчү заттар дегенди сиз эмне деп анықтама берет элеңиз? Бул анықтамасы бар, атайын тиешелүү профилдик мыйзамда, закона вот азыр эсбонондогуларда зачитают, менин сөзүмдү экиде өз чыгар. Профилдик мыйзамда так анықтама берилген. Күчтүү таасир этүүчү зат деген бул ушул өзгөчө химикалык заттар адам баласы аны колдогондон кийин мээзи кайтарылгыс процесстерге айланат, өзүн добропадающий гражданин катары алып жүрбөй калат. Кандайдыр бир кылмыштардын башатын баштайт. Күчтүү таасир этүүчү зат деген ушундай. Эсбонон бир айтып койсоңуздар, МВДны азыр кое туруңуз. Сиз жок деп атпайсызбы? Бул бар тиешелүү профилдик мыйзамда. Жок, эми мыйзамдын автору сиз болуп атпайсызбы? Анықтамасын бизге айтып койбойсузбу? Сиз эми угуп койбойлу эми. Сен Абдуллаевич, рұқсат берсеңіздер да. Бұл анықтама бойынша Қырғыз Республикасының мыйзамы кабыл алынған 14 март 2025 жылы. Рұқсат берсеңіздер официал түрдө темеде окуп коюн. Под сильнодействующими веществами понимается психоактивные вещества, не включенные в списки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, оказывающие психоактивное воздействие на организм человека, либо усиливающие действие психоактивных веществ, включенных в списки сильнодействующих веществ. Критерии отнесения веществ к сильнодействующим ядовитым, списки сильнодействующих ядовитых веществ, а также их размеры, имеющие значение для квалификации деяний по статьям настоящего кодекса, утверждается Кабинетом министров Кыргызской Республики. Редакция закона Кыргызской Республики 14 марта 2025 года. Улук мырза, жок деп атат элес, бар экенин ынандыңызбы? Жок, бул жерде бул жерде долбоорго киргизиш керек да, бул нерсе. Долбоорго кирбейт. Эми азыр ушул жерде долбоорго кирбейт. Сиз техникасын түшүнүшүңүз керек да. Тизмесине кайсы аталыштагы списагы кайсылар? Күчтүү таасир этүүчү заттардын списагын айтып коюңуздарчы, анда аныктамасын бар экен макул. Списагы кайсылар? Сильнодействующий приказ боюнча перечень сильнодействующих лекарственных средств, подлежащих... Лекарственный эмес, заттар. Заттардын тизмесин айтыңыз. Сильнодействующий лекарственные средства болот, зат деген жок. Это наркозат, это бөлөк, психоактивный бөлөк, сильнодействующий это лекарственные средства, говорят, сильнодействующего. Окуңуз, кайсылар экен? Дистелокамин и комбинат содержащих в составе дистекламин, дифенгидрамин, тропикамид и циклопенталат. Бұл приложение Минздравству приказы менен бекитилген приложение, перечень. Аналогтарынын анықтамасы кайсы? Аналогтары кайсылар кирет? Урматтуу Сүйүн Абдуллаевич, мен Улук мырзага бир суроо бергим келет. Азыр сиз эми айтып атпайсызбы? Мына бул мыйзам түшүнүк жок эле, бирок сиз алып чыгып алыпсыз деп. Эми ынандыңызбы, барбы экен мыйзамдын түшүнүгү? Жок. Медер мырза, эми мында манипуляция кылбаңыз. Сиз долбоордун, мыйзам долбоорунун авторусуз. Сиз мага мен сөзүмдү бүтүрүп алсам, сиз зачта кылыңыз да. Эмне сиз мага суроо берип атасыз? Сөзүмдү бүтүрүп алайын. Сиз азыр стенограммадан деле көрсөк болот. Айттыңыз, кесе, так түшүнүк жок. Кайдан буну коштуңуз деп. Мен сизге айттык. Профилдик мыйзамда так белгиленген. Ынандыңызбы бар экенине? Сизде такталбаган маалымат болуп калганына макулсузбу? Мыйзам долбоорго, эми мыйзамга алып келип атканда, ошолорду белгилеп коюшуңуздар керек эле. Сиз мойнуңуз калбайт экенсиз. Мен болгону бир нерсени айткым келет. Урматтуу Сүйүн Абдуллаевич, азыр мындай да, дүйнө жүзү боюнча ар нерсенин өзүнүн эрежеси бар. Мисалы үчүн тамак жегендин вилка, кашык менен жейбиз, туурабы? Мыйзам кабыл алуунун да өзүнүн эрежеси бар. Буну юристтер жакшы түшүнөт. Сырттан бирөө келип туруп, колубуз менен вилка кашык менен эмес, бутубуз менен жейбиз деген бул эрежени бузгандыкка жатып калат. Техникалык жактан. Есть нормотворческая техника, есть нормотворческая деятельность, есть соответствующие законы. Азыр биз ушинтип талашып отурабыз, тиешелүү мыйзам кабыл алына элек, канча деген жаш балдар дагы деле ошо баңгиликке кирип атат. Принципиалдуу маселеси менен сиз макул болсоңуз, азыр кабыл алып коюшубуз керек. Тем более юридикалык, техникалык жагынан өзүңүздө да такталбаган маалыматтар бар экен. Техникалык маселеден бүт, мына министрлер кабинети корутундусун бул мыйзамды кабыл алууга макул деп атасыздар. Нурлан мырза, айтып койсоңуздар, министрлер кабинетинин позициясы кандай? Бул мыйзам долбооруна каршы эмеспи? Жок, биз жана белгилеп кеткендей, жогору баяндалгандардын биринчи окууда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети ушул корутунду көрсөтүлгөн сунуштарды эске алуу менен
кабыл алуу мүмкүн деп эсептейт деп Туура. Министрлер кабинети туура көрүп макулдап атабыз. атат. Биз макулдук. А министрлер кабинети, прежде чем дать такое согласие, прошли свод по всем министерствам. Все они дали согласие. Ал эми тиешелүү укуктук түзүмдүн аппараттары, мен бүтүрүп коеюнчу, урматтуу Улук мырза. Тиешелүү Жогорку Кеңештин аппараты корутунду берип атат. Укук коргоочулук экспертизанын түрү боюнча Алиев Медербек сунуштаган мыйзам боюнча дейт. Мыйзам долбоору каралып жаткан адам укуктарын чөйрөсүндө коргоо стандарттарына ылайык келет дейт. Гендердик экспертизанын түрү боюнча дейт. Мүчүлүштүктөр, жоолор табылган жок дейт. Экологиялык экспертизанын түрү боюнча дейт. Мыйзам долбоорунда экологиялык тобокелчиликтердин төмөндөтүү жана эсепке алуу аркылуу жаратылыш ресурстарын жана айлана чөйрөнүн абалын, калктын саламаттыгын тийгизүүчү мүмкүн болгон терс таасирлерди тууралуу жоолор табылган жок дейт. 6. Коррупцияга каршы экспертизанын түрү боюнча мыйзам долбоорунда коррупциялык факторлорду камтыган жоолор аныкталган жок дейт. Бөлүм башчысы кол коюлган. Ал жерде күчтүү эксперт, юристтер отурат. Министрлер кабинети макулдугун берип атат. Тиешелүү СБнун МВД макулдугун берип атат. Анан жалгыз сиз эле чыгып, ызаланып, меники эле туура болот деп эле мыйзамсыз десе, бул мыйзамсыз болуп калбайт. Сүйүн Абдулдаевич, мен өзгөчө эске кайрылып кетким келет. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламент жөнүндө мыйзамга ылайык. Медер мырза, сүйлөсөңүз, так суроого так жооп бериңиз. Мындай саясатташтырбай, мыйзам долбоорунун алкагында сүйлөңүз. Эми сөзүмдү бүтүрүп коеюн мен. Созолонуп эле сүйлөй бересиз. Сөзүмдү бүтүрүп токой берин сүйлөңүз да. Сиз эми чегип айланып жайылып чыгып бересиз. токой даралабай. Улукбек кое туруп сүйлөп алсын. Сиз сүйлөгөндү берип атпайбы? Азыр мен токтотом да, анан бул күн тартибин алып таштайбыз маселени азырчы. Сөздү бүтүрөлү да. Сиз сүйлөгөндө мен Кызгаздар канча мына адамдар бар, депутаттар сурай турган. Кыскартыңыз да, жыйынтыктан сураңыздар. Сиз жооп бериңиз, сиз жыйынтыктан болду.